Профессор, сиз бизге кызыктуу тажрыйбаларды өткөрөбүз деп убада бергенсиз. Бирок бизге акварель сүрөттөрүн көрсөтүп жатасыз. Так ушундай кызыксыз болорун билгенде мен андан көрө телефон ойногом жакшы болмок. Анан бул сүрөттөрдүн эмнеси кызыктуу? Урматтуу кенже илимий кызматкерлер, бул акварель эмес, бул өзгөчө сырдуу боектор. Мындай боектор менен силер эч качан сүрөт тартып көрбөсөңөр керек. Андай болушу мүмкүн эмес. Биз акварель менен да, гуашь менен да сүрөт тартканбыз. Жана ошондой эле акриль боектор менен да тартканбыз. Бул түс өзгөчө. Кызык, эмнеси менен? Бул боектор жашылчалардан алынган. Чын элеби? Так ошондой. Бүгүн биз ошол боекторду өз колубуз менен даярдайбыз. Ура! Профессор, айтыңызчы, бул тажрыйба үчүн бизге эмне керек? Макул, кенже илимий кызматкер Акмарал. Жашылчалардан бизге кызылча, савиз, шпинат, кызыл капуста керек. Буюмдардан каструль, блендер же сүргүч жана марле. Албетте, бизге боектор үчүн идиштер керек. Кичинекей чыныйларды алсаңар болот. Дагы сүрөт тартуу үчүн кыл калемдерди жана кагаздарды даярдап алгыла. Кана анда эмнеден баштайлы? Савизден баштайлы. Мен аны аябай жакшы көрөм. Макул, анда савизден баштайбыз. Савизди сүргүчтөн өткөрүп, анан марли менен ширесин сыгып алабыз. Кана, жакшылап сүр. Савиздин өңү кызгылт сары. Демек мындан кызгылт сары түс болот. Ширесин сыгып алышыбыз керек. Айы, кандай гана керемет боектор чыгып жатат. Андан кийин шпинатты блендерде майдалап, анын дагы ширесин сыгып алабыз. Ошондо жалбырактын майда бөлүкчөлөрү боекто калбайт. Анан кызылчаны да ошондой кылуу керек. Эгер кокустан үйдө блендер жок болсо, анда кадимки сүргүчтөн деле өткөрө берсеңер болот. Жашыл шпинат жашыл боек берет. Ал эми кызылча кызыл түс берет. Туура, кызыл түс берет кызылча. Токтосоңуз, профессор. Жана мен сүрөттөрдү көрүп жатканда көк түстү көргөм. Ал эми аны кантип чыгарабыз? Чын эле? Мен дагы жемиштердин арасынан көк жемиш тапкан жокмун. Чынында эң кыйыны көк боекты алуу. Көк түс алыш үчүн кызыл капустаны 1 же 1,5 саат кайнатыш керек. Ошондо гана пайда болот. Боектор даяр болду. Ура! Эми боесок болот. Профессор, бул эң сонун тажрыйба болду. Анан айтыңызчы, эмне үчүн жашылчалардын түсү ар башка? Мунун бардыгы алардын курамындагы минералдык заттарга байланыштуу. Кадамесе, эми силерге баарын айтып берейин. Кызыл түс биз жакшы көргөн помидорго жана кызыл болгар калемдерине ликопин ферментин берет. Кызыл түстөгү жашылчалар биздин жүрөгүбүздүн иштешине жардам берет. Бета-каротин кызгылт сары түс үчүн жооп берет. Андан организмде көздүн жана теринин саламаттыгына керектүү А витамини пайда болот. Бета-каротин иммундук системаны чыңдоочу касиетке да ээ. Ал савизде, ашкабакта кездешет. Жашыл түс жашылча жемиштерге ар кандай заттарды берет. Алардын арасында фолий кислотасы же B9 витамини бар. Фолий кислотасы клеткалардын туура өнүгүшү үчүн керек. Ошондуктан аны кичине кезиңизде колдонуу өзгөчө маанилүү. Көк түс үчүн жашылча жемиштердеги антоциандар жооп берет. Көк түстөгү жашылча жемиштер мээнин активдүүлүгүнө оң таасирин тийгизет. Антоциандар черникада, кара карагатта, баклажанда, кара жүзүмдө жана кызыл капустада кездешет. Ал эми даамы ачуу ак жашылчалар микробко жана грибокко каршы касиетке ээ. Аларга мисалы пияз жана сарымсак кирет. Жакшы.
боекторуңар дагы эң сону. Эми силер эми үчүн түстүү жашылчаларды жеш керек экендигин түшүндүңөр окшойт, Ооба, пайдалуу заттарды жана витаминдерди алуу үчүн. Анан дагы биздин табакта канчалык көп түс болсо, ошончолук бизге пайдалуу. Эң туура. Ар кандай түстөгү жашылча жемиштерди канчалык көп жесеңер, организмиңер ошончолук көп витаминди жана пайдалуу заттарды алат. Ден соолукта болуп, жакшы өсүш үчүн күнүгө канча жашылча жеш керек? Күнүнө 3 порция жашылча, 2 порция жемиш. Мисалы, 1 помидор, 1 алма, же 1 уч кулпунай. Достор, биз жашылчалар менен болгон тажрыйбабызды кайталоону сунуштайбыз. Сүрөттөрүңөрдө жашылчалардын шейеси менен боеп, социалдык тармактарга жашылча боектор хэштеги менен жайгаштыргыла.